Бизди Нооруз майрамы менен куттуктап, улам-булам келип аткан конокторубуз бар. Ооба. Дал ошол конокторубуздун бири Кыргыз мамлекеттик циркинин артисти Кайрат Тилеков мырза бизде конокто. Саламатсызбы майрамыңыз менен? Жаман рахмат. Ноорузду, ооба, келиңиз алгач деген деле Остиягалыңыз, дам мынакей алыңыз. сүмөлөктөн алыңыз. Келиңиз. Өзгөчө сүмөлөк десек болот, себеп дегенде бир канча каалоо тилек менен жасалган сүмөлөк ошол эле учурда Айзуран өз колу менен жасалган, Ай, кечке рекламировать этпей мырза. Ооба. Айтсаңыз, Нооруз майрамды кандай тостуңуз? Эми кыргыз элибиз илгертеден бери кылымдарды кайрытып, бул майрамды майрамдап келишкен. Албетте биз өзүнчө Кыргыз мамлекеттик цирк ушул Нооруз темасына атайын ошо цирковой программа менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында бул энени ошол постановка менен Нооруз майрамына атайын арналган цирк коюп бердик кечээ күнү. Ал деген көрүүчүлөргө абдан жакты, баардыгы колдоп коштоп кетишти. Менин билишимче, ошол цирк дүйнөсүндө бир канча жылдан бери иштеп келесиз. Канча жыл болуп калды толугу менен? Бул комузга келгениме, комузду ошо ойноп, мындайча айтканда, цирктин тилинде ойноп баштаганым 2013-жылдан бери деп айтсам жаңылышпайм. 2013-жылдан бери бул мен оюмча аябай азыркы учурда жогорку деңгээлдеги ойной алган адам болуп калдыңыз болуш керек, мастер десек болот. Бир көргөзүп бербейсизби? Ооба. Келиңиз кана. Даярданыңыздар, эгерде сиз дагы бул кыймылды көнү-көнү кыла алсаңыз болот. Айланып атат го. Мына. Бул жерден эмнелерге көңүл буруу керек? Айтып өтсөңүз. Ооба. Жок. Белек, сен үйрөнө калчы, деп эле. Ооба. Сенден кандай циркач чыгат экенин көрөйүнчү бир, деп эле. Эң алгач эмнелерге көңүл буруу керек? Мен сизге биринчи көргөзүп Ооба. кетем. Анан сиз меникин кайталап көрүңүз. Болот, кеттик анда. Оңой эле барды жерден аласың. Кол менен тийбейсиң. Карачы, учуп атат. Мени карап. Адамдарды карап. Мынакей, Кудай. айлантасың. О, Кудай. Башка чаап коесуң. Бысмылда, Кудай. Мынакей. Кана, баштачы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен дүйнөлүк цирктин жеңүүчүсү мен Белекти. Азат, бир аз көтөрдүң. Көтөр, жакшылап. Мен уят кыла көрбө, Белек. Ай, биздин колубузду коргоп атасың. 1, 2, 3. Көтөр. Жок, мен тең салмактуулукту кармай албай жатам. Барды эле ойлор, ушундай эле алабыз. Акынырактандай бап эстеп, колусу негизи жерге да түшүрчү эмес эле. Урмат этсеңиз, мен башка дагы өзүмдүн оюмдан көргөзө кетейин, кандай дейсиз? Ооба. Көрсөтүңүз. Башка жеп калчу. Музыканы. Талант керек экен. Ооба.
Жолдар болсын. Делик корып калды, башка жеп каламы деп. Кармалап көрсөм болобу? Жок дегенде кармап. Кармалап сиз дагы кылып көрбөйсүз. Айзура кел, Мен, сен дагы бир кылып жок, көр. мен кылганда Балким бираз сенден мыкты таланттуу адам Мен чыгат. сизге биринчи көргөзүп кетейин, кандай башташтым, анан меникini айтып көрүңүз. Баардыгы эле жеңил, мындай менен оңголгон. Сологой болсомчу. Солголдон мындай. Айзура үйрөнүп алса буту менен дагы бар, э? Бисмилла деп. Мындайдан алам. Сындыра көрбөй эч нерсени. Солгой. Көтөрүшүң керекмишинде. Көтөр эми. Кой, мунун комузду коор кылбай эле, мен мынтип колум эле алып турсам эле жакшы көрүнөт окшойт. Негизи аябай жүрөгүм ооруп кетти. Муну бир алып бут менен бир тээп деп эле. Албетте бул дагы бир искусство да. Ооба. Менин суроом, мен азыр байкап көрсөм, сиз бутуңуз менен дагы кылдыңыз. Эмне үчүн футболист болуп кетпедиңиз? Менин досторум айтат, Кайрат комузун Роналдиносы депчи. Туура айтты. Бирок эми футбол ал өзүнчө тил экен, бул цирк өзүнчө тил экен. Кээ бир адамдардын футболго таланты болот, кээ бир адамдардын именно бул ушул цирк жакка таланты болот деген. Мисалы үчүн комузду ушунчалык деңгээлде ойносом дагы топ менен анчалык деңгээлге чейин жете албайм. Ооба. Мына комузду ойнотуп атасыз. Ушуну кол менен ойноткон элеспи? Черккен элеспи деген келип турат. Комузду. Негизи эле өзүм мындайча айтканда искусствонун үй бүлөсүнөн биримин. Ата энем баардык искусствонун чөйрөсү. Бир гана ушул мен байкем дагы, байкелерим бүт бар, консерваторияны көрөңкөй бүткөн. Мен үйдүн эң күчүсү болуп бир гана ошо менде слух менен голос жок экен, ошон үчүн циркке кетип калгам. Жакшы, бирок мен оюмча туура тандапсыз, себеп дегенде жогорку деңгээлдеги бул өнөрдү көргөзүү мен оюмча ар бир адамдын колунан келе бербейт. Айтсаңыз, бул бир гана кыймылдарды көргөзүүгө канча убакыт талап кылынат? Мындайча айтканда баардыгы эле үйрөнүш аябай кыйын. Бир уровеньге келгенден кийин ошону алып кетиш өйдөгө керек адам баласыначы. Мен өзүм комузду 3 күндө же 2 күндө көтөрө алдым деп айтпайм. Жумалап көтөрдүм, андан кийин өзүмдүн акырындыгы менен анан мындай орусча айтканда трюктарды алып кеттик. Бизде болсо, ооба, бизде болсо 30 секунддун ичинде көтөрүп алууну аябай талап кылдыңыз азыр. Өзүңүз болсо деп койбойм, албетте, тамаша. Мен бир гана монтип кыймылдаткан эле колумдан келбесе көтөрө алган жокмун. Чында абдан көргөн көзгө жөп жөнөкөй болгону менен кыла келсең аябай эле кыйын экен. Ооба. Сизге баракелде бали. Мындан башка да кандай таланттарыңыз бар? Мындан башка да эми таланттарды азыркы учурда даярдап атабыз, эми элдин алдына алып чыкканга аракет кылып атабыз. Аларды башка цирктин тилинде катушка деп айтабыз. Ошо катушкаларды бири-бирине коюп туруу деген. Бул жерге сиздерге комузумду көргөзгөнүм 30% деп айтсам болот. Циркте эң башында калпактар кетет, 4-5 калпак менен кичинекей комуз, анан чоң комузум да бар, мен менен тең мындай. Ошол менен аягын бүтүрөбүз. Элестетип атам, ошол комуз менен биздин студияга келсеңиз, бул жердин баардыгы сынып талкаланып таңшола берүүсү жабылып дегенде, албетте тамаша. Келип бергениңизге чоң рахмат. Жаркырап кирип келген жаңылануунун майрамы болгон жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, элибиз үчүн кызмат кылган эр азаматтардан болуп жүрө бериңиз. Дагы бир жолу Нооруз майрамыңыз менен ар дайым жакындарыңыз жаныңызда аман эсен болуп, алардын маңдайында сиз жаркырап ушинтип циркач болуп жүрө бериңиз дейли. Бүгүн бизде конокто болсо цирк артисти Кайрат Тилеков болду. Ал эми таңда болсо баштоочу эң эле мыкты азыктардын катарын толуктаган, бул дүйнөлүк эң эле сапаттуу мыкты кофелердин катарын толуктаган Жардин кофеси экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Сизге да сунуштайбыз. Анткени Жардин кофеси сизге дагы да күч кубат тартуулайт.